Musulman emeslerге окшош эле сыноолор келет. Бирок musulman иманы бар үчүн ар бир иши жакшы. Кыйналганы дагы жакшы, ооруганы дагы жакшы, кайгысы дагы жакшы. Акыры өлүмү дагы жакшы musulmandын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ажабан ли амрил муъмин, инна амраху куллаху лаху хайр. Ва лайса залика ли ахад илля лил муъмин. Ва ин асаба сарра шакар факана хайрун лаху. Ва ин асабат дарра фасабар факана хайрун лаху." Musulmandın işine taң kalsa olur. Musulmandın bardıq işi taң kalıştı. Bırak bul imandık işinin gana işi taң kalıştı. Bardığı jakşılıkta değil. İmanımız var eken, oşon üçün imandın berekesinden bizdin bardıq işlerimiz jakşılıkka soğup bakar. Eger de buğa Peygamberimiz şeşmelep berip atır. Jakşılık, kursançılık, жеңилдик жетсе, шүгүр кылса, буга жакшылыктын соогу жазылат. Шүгүрдүн соогу жазылат. Эгерде кыйынчылык жетти, сабыр кылса, ага ал үчүн жакшы сабырдуулуктун соогу жазылат. Адам баласы болгондон кийин же кыйынчылыкта, же курсанчылыкта болот. Же курсагы ток, же ачка, же ден соолукта, же ооруда. Эки абалда тең. Бизге Пайгамбарыбыз таалим берди. İşin жүрүшүп атса, шүгүрдү унутпа. İşin жүрүшпөй калса, жалат болбо. Толкунданба. Сабырды бекем карма. Шүгүргө дагы бейиш бар. Сабырга дагы бейиш бар. Şükürdün iki paydası var. Kim şükür kılsa, oşol berilgen nemat көбөйтүп берет. Экинчи şükür кылганы соогун берет. Сабырдын пайдасы Алла эсеби жок деп коет. Иннама юваффис сабирун ажрахум бигайри хисаб. Сабырдууларга бериле турган сооптун эсеби жок. Şonun için elhamdülillah imanımız var eken tuğanlar, Müslüman eken biz. Jakşılık jetse şükür kılaylı, kıyınçılık jetse sabır kılaylı. Ekönün birösünde ola sözsüz. İçine gıcalatsız. Oldu sabır kılınız. Böyle her günge arızdanıp öyle problemanızı aytıvermeyin. Allah'a aytыңыз. Pende çeşpeydi. Allah çeçer. Ahnaf ibn Qays degen rahmetullahi aleyhi alım oldu. Oşonun avasının balası tişim orat dep arızdan turdu. Tişim orada tişim. Bizde aytабыз го? Al aytat. Sen tişim orat dep mağa aytasın da 40 жылдан beri gözüm görбөйт, tişime aytkan jokмун. 40 жылдан beri men gözüm görбөйт. Бирөөгө арызданган жокмун дейт. Allah'ın bергени сыноо экен. Сабыр кылам дейт. 40 жылдан бери көрбөйм дейт. Аламдычы. Сен киши тишиң ооруганы мага айтат. Тишим ооруп. Якуб пайгамбар кыйынчылык келгенде айтат эле: "Ва илаллахи муштака." Кимге арызданат? Allah'dan başka eşimle arızlanmıyor. Allah men avalımı bilet. Mağa emniyeni verse, oşa men üçün yaxşı. Gede mağa sınov verir, kuturup ketpeşim üçün. Gede mağa sınov verir, aldığa ösüşüm üçün. Men anın danışmandılığın bilmeyim. Allah mağa sınov verip, men arkalı kança hidayat verir. Özümdün ahiretinde, başkalarının ahiretinde uruğanға sebepçi olur. Allah danışman zat.
Kılgan işinde söz danışmandılık var. Allah pendesini жақсы görüp, danışmandılığın çeği yok. Ошон үчүн адам баласына жақшы жаман уда келе берет. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчө инсан алсыз экенбиз дагы кичине кыйынчылык келип калса, оору келип калса, сразу үмүтсүз болуп калабыз. Сыра башкача болуп калабыз. Бул шайтан ушундай кылат экен да. Иши жүрүшүп атканда жаратканды унуттурат, кутуртат. Иши жүрүшпөй калганда үмүтсүз кылып, буручка отурусуп. Бул шайтан көрүсүң кандай кыйтыр. Иши жүрүшүп атат да, күн сайын акча түшүп атат, айткан сөзү өтүп атат, айткан сөзүн аткарып атышат, иши жүрүшүп атат. Эми буну кутуртат эмичи. Текеберге алып келет, исрапка алып келет, зулумдукка алып келет, арам ишке алып келет, ибадаттан алып качат. Эгер иши жүрүшпөй калса кичине не кылат буну? Үмүтсүздүк алып кетет. Сен ишиң жүрүшпөй калды, ушундай. Жокто. Биз кандай болушубуз керек экен? Ишибиз жүрүшүп кетсе, кутуруп кетпейин. Текеберленип, ибадатты унутуп калбайын. Алладан алыстап кетпейин. Ишибиз жүрүшүп атса, кичпейилдик кайра күчөйтөйүн. Ишибиз жүрүшпөй калса, үмүтсүз болбойт. Үмүтсүздүк биздин динибизде жок. Үмүтсүздүк шайтандан. Ошон үчүн иншалла кимдин кандай карызы болбосун, кандай оорусу болбосун. Врач мындай деди, тигиндей деди. Мейли анализ кылып айтты, бирок баары Алла айткан болот. Алла айткан болот. Вообще үмүтсүзбөш керек. Этияттуулук өзүнүн жолунда. Бирок кээде этияттуулук бизди коркоктукка жеткирип коет да. Этият бол деп коркоктукка жок. Этияттуулук келсин. Коркоктукка жеткирип койбосун да. Так Алла берген өмүрдү көрөбүз. Вообще ол ойлонбогон. Ал өмүрдөн аз дагы көптөй жашабайбыз. Алла чечип койгон бул. Халид ибн Валид разияллаху анху пайгамбарыбыздын менмин деген сыймыктанган баатыры, сахабасы, Алланын кылычы, Алланын ээсинин кылычы, Алла Тааланын, то есть элчисинин кылычы. Ошо Халид ибн Валид укмуш сөз айтканда, жашоо боюнча, өлүм боюнча айткан мындайды. Баатырлык өмүрдү кыскартпайт, коркоктук өмүрдү узартпайт. Точка коюп койгон. Баатырлык өмүрдү кыскартпайт. Бир адам газатка чыкса, баатырлыгы менен, тез өлүп кала турган адам эмес ал. Алла канча жазса, ошону көрөт ал. Коркок болуп, ал өмүрдү узартпайт анан. Эптеп жаныма сактап калсам, көп жашап калам деп ойлобойт. Өмүр бою өзү жихадта, газатта жүрдү. Бирок дүйнөдөн өтүп атканда үйүндө өттү. Ыйлап өттү. Канча деген, жүздөгөн газатта жүрүп, бир дагы ошол жактан Алла Таалан шейиттик макамды бербей, эми үйдө өлүп атам. Бул эмне деген өлүм? Бул катындардын өлүмү деди да. Эркек каякта болуш керек? Эркек майданда деди. Шайтан менен күрөшөт. Алланын душманы менен күрөшөт. Акыйкатты жайылтат, адилеттүүлүктү орнотот. Жакшылыкты таркатат. Жамандык менен күрөшөт эркек деди. Халид ибн Валид. Мени кандай болгон чакта да туган, өлүм менен жашоону, денсаулык менен ооруну, пайда менен зыянды, бакыт менен бактысыздыкты Алла ким аралаша албайт. Эч кимдин колунда эч нерсе жок. Эч кимди бактылуу кыла албайт. Себепчи болушубуз мүмкүн. Бирөөнүн денсаулыгына, бирөөнүн өмүрүнө, бирөөнүн түз жолго түшүп калганына, бейиштин жолун тандаганга, оңолуп калганына, бирөөнүн үй бүлөсү сакталып калганга себепчи болуп калышыбыз мүмкүн. Так Алла субханаху ва таала өзү кылат тургандар бар.
Бүгүнкү темабыз савабу ман адхала ала муслим суруран дейт. Мусулмандын жүрөгүнө кубаныч тартуулоонун сабабы. Мынакей, пайгамбарыбыз сизге бизге ушунун илимин алып келди. Апаңызды сүйүнтүңүз, кандай сабап аласыз айтат азыр. Атаңызды сүйүнтүңүз, аялыңызды сүйүнтүңүз, бир туугандарыңызды сүйүнтүңүз, бала чакаңызды сүйүнтүңүз, досторуңузду сүйүнтүңүз, кошуналарды сүйүнтүңүз, адамдардын баарын сүйүнтүңүз. Адамдарга уу болбой, аларга белек болуң. Аларга алхамдулилля сүйүнтүңүз, кубаныч бериңиз. Карачы, пайгамбарыбыз менен айткан. Жылмаюу, жылуу сөз тартуулаңыз дейт. Аянбаңыз дейт ошон үчүн. Сөз эле акча эмес. Жакшы мүнөз менен, жакшы сөз менен, жакшы маанай менен сүйүнсө болот экен да, кубанса, машалла, кубаныч салса болот экен да. Биз ойлойт экенбиз, сөзсүз эле бирөөнүн кажетин бүтүргөнгө акча керек. Акча дайым эле кереги жок ал. Акчасы жок деле канча деген иштер турат. Кээ бир адамгачы сен акчаң кереги жок, жакшы сөзүң эле керек. Болот, башка кереги жок. Наоборот, Куранда айтканда, садака берип, аркасынан милдет кылган, лучше бербей эле койгонуң жакшы эле да. Жакшы сөз айтып элечи. Кечирип кой мени. Каулун ма'руф ва магфира дейт. Хайрун мин садакат ятбауха ада. Жакшы сөз, жоксо кечирип кой деп койгон, бул садака берип, аркасынан милдет кылып, ага ыза жеткиргенден жакшыраак эле дейт. Карачы. Болсо кажетин бүтүрдүң, ишин бүтүрдүң. Ошо ойдон эми Алладан болду. Ал менин мамиле бүттү. Бул жактан эми Алла мага берет деп күткөнгөндүн ордуна аркасынан милдет кылатын. Мен сага мындай кылбадым беле. Аяка бул жака айтат. Ана мындай проблемасы менен неме болуп калган экен, мен чечтим. Көчөдө калган экен, мындай болуп калган экен. Мына кийими жыртык болуп калган экен, кийиммен мен бүтөп коюм. Не кереги бар эми ошондо? Кылдың, Алла үчүн кылдың, болду эми. Ана айыбын айтып атпайсыңбы бuyакачы? Өзүңдүн кыйындыгын айтып атпайсыңбы? Ошонун не кереги бар деди. А тигиге жетсеп сөрөнө аз болсо да ызаланып. Ал аракет кылып атты эле, өзүнүн муктаждыгын, өзүнүн ушул жамандыгын башкага айтпай, сизге эле айтып эле бүтүрүп бересизби депчи. А сиз баарын айтып баарын. Не кереги бар эле анан? Ошон туугандар, мусулманды кубантыруу. Ниет кылайлы. Өлгөнгө чейин күн сайын мусулманды кубантыралы. Ниет барбы иншалла? Биринчи атайын. Жаман сөздөргө айтса делечи, аракет кылайлы ошо жаман сөздөрдүн ордуна жакшы сөздөр менен кайтарган. Бул пайгамбарыбыздын сыпаты, сахабалардын сыпаты, мусулмандардын сыпаты. Пайгамбарыбыз ушундай маданиятты үйрөткөн. Өзү өмүр бою кылды, сахабаларды кылды. Сахабалар айтат, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жылмайганда табассум деп коет. Пайгамбарыбыздан өткөн көп жылмайган адамды көргөн жокмун дейт. Караңчы. Пайгамбарыбыздан өткөн көп кеңешкенди көргөн жокмун дейт. Аллах. Демек жылмаюу чоң нерсе экен да. Кабагын бүркөгөн. Көздүн кыры менен караган. Көзүн чекчейтип караган. Жок, исламда буга орун жок экен. Өзгөчө жетимдерди көзүн чекчейтип караган. Чоң адам, кичинекей адам неме кылса, оор тиет да, сөзүнөн да көзү жаман. Кээ бир учурда сөз көздөн жаман. Кээ бир учурда көз сөздөн жаман. Пайгамбарыбыз айткан, ал-айну хаккун деген. Көз тиюу бул акыйкат деген. Бир хадисте келет, көз адамды көргө төөнү казанга салып коет деген. Төөнү казанга салып коет. Адамды көргө киргизип коет. Аллаху акбар. Даже мусулмандын ийгилигин көргөндө ач көздүк менен, көз атуу менен карабай, ага маша Алла,
La havle ve la kuvvete illa billah. Peygamberimiz öğretiyor uşularını. Sebep uğumuz. Barımız, jana bardık adamzat Allah'ın buyruğu acali men ölөбүз. Peygamberimiz aytат, ajaldan keyin ele en көп adam ölgөнü oorudan, avariyadan emes, göz тийгенден ölөт. Неден ölөт en көп? Göz тийгенден ölөt. Bular da ele men ajal özünün sebebi var. Бирок göz тийгенден ölгөн экинчи орунда турат. Ооруп калган, авария болуп кеткен, bomba жардырып берген кандай мында. Göz тийгенден. Кээде сөз эмне кылып берет адам? Адамды өлтүрүп коет сөздөр. Мейли эмнени айтып аттык эле? Кандай болгон чакта дагы алхамдулилля биз мусулмандарга кубаныч тартып алайлы. Колубуздан келишинче. Бул биринчи өзүңүздү мажбурлаганга туура келет. Сизден эч мындай кубаныч чыкпай атат да. Өзүңүздү кыйнаганга туура келет. Гүлгөнгө туура, күлкүңүз келбесе да. Шайтан bunu башкалайын да. Ошон үчүн машалла мусулмандын жүрөгүндө жылмайып турган садаканы соо. Айткан пайгамбарыбыз: "Ат-табассум фи вajhi ахик садака." Мусулман бир туугандын алдында жылмайып койгонуңуз садаканы соогонуңуз. Кабаңызды бир көбү. Мынакей идхали сурур деп коет. Сурур деп кубанычты айтат, курсанчылыкты айтат. Настроениени айтат мына. Мусулмандын көңүлүн көтөргөн чоң нерсе экен да, карачы. Эми ата-энеңиздин көңүлүн көтөрсөңүз, бир тууган бала чакаңыз, аялыңыздын көңүлүн көтөрсөңүз, досторуңуздун көңүлүн көтөрүп койсоңуз, өзгөчө көңүлү сынгандар барго, ошолордун көңүлүн көтөрүү, Аллах. Көңүлү сынгандар. Бирөө жоготту. Тугандарынан жоготту, бирөө малын жоготту. Бирөө жумушун жоготту. Кыскасы айтканда жүрөгү сынганда. Ошолорду жүрөктү бүтөгөн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын дининде кадам-кадам учурайт. Сүннөтүндө, шариятында кадам-кадам табасыз. An Anas radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة رواه الطبراني بإسناد حسن. Kim bir Müslüman bir tuğanla jolup kalsa, emne menen? Bima yuhib. Siz neni jakşı göresiz? Oşo menen jolugayın. Siz jek көргөн нерсе менен эмес, сиз жакшы көргөн сөз менен жолугайын. Сиз жакшы көргөн абал менен, сиз жакшы көргөн иш менен аны курсант кылыш үчүн. Алла аны кыямат күнү курсант кылат. Алла аны кыямат күнү курсант кылат. Табаранидин риваятында келет, Умар разıyallahu anh айткан марфу хадис, пайгамбарыбыз сөз экен. Афдалул амал идхалус сурур алал му'мин. Амалдардын эң абзели, кылган иштердин эң абзел, жакшы артыгы, момун адамга кубаныч киргизүү. Момун адамдын жүрөгүнө курсанчылык салуу, кубаныч салуу. Айтат, касаута ауратагу, кантип? Кийим кийгизип койдуңуз да. Уяттуу жерин жаап койдуңуз деген мааниси мындай. Кийим алып берип койдуңуз. Бирөөгө носки алып берип койдуңуз, бут кийим алып берип койдуңуз, кышкы кийим, жайкы кийим алып берип койдуңуз. Машалла. Өзгөчө бул белек катары баарына берсеңиз боло берет. Бирок өзгөчө муктаждарга берсеңиз, муктаждарга кийим кийгизип коюу. Муктаждарга кийим кийгизип коюу. Бебечараларга, жетимдерге, жесирлерге, кембагалдарга кийим кийгизип коюу. Риваятта келет, машалла, бирөөгө кийим кийгизсеңиз, ошол кийим менен ал канча ибадат кылса, бар сообу сизге жазылат. Өзүнө да жазылат, кийим кийгизген үчүн сизге жазыла берет. Ушу денесинде 450 материал калганга чейин. Айрылып, бүтөп, жамалып атып, эчтеке калбай калганга чейин сизге сооп.
Bir hadiste gelet, kийим bu dünyada kийим kiygizse Allah ağa beyiştin jaşıl kийимин kiygizet deydi. Beyiştin jaşıl kийимин kiygizet. Kıyamet günü en birinci adamlardan bardı жылаңаш derinledi. Birinci kiyim giyizgen İbrahim Peygamber'e kiyim giyizdi. En birinci İbrahim Peygamber'e kiyim giyizdi. Ne için lan otqa taştaganda çeçindir taşta ırıtışkan da kiyimler. Allah Teala amandan oşogo izzat katarını dep ulamalar aytışат. Nu kандай болгон чакта дагы кийим туган бул жараткан Алла Тааланын берген немат. Болсо баарыбыз энеше жылаңач келгенбиз, болду. Баарыбыз жылаңач келгенбиз, Алла Таала алхамдулилlah бул жака келип, бул дүйнөгө көрүп, анан кийимге келип атабыз. Эгерде ушу булагын башына бара турган болсок, биринчи анда адам атабыз менен обой энебиз алардын балдарына кайсы швейный фабрика? Ya, azıkla giyindirdim. Kayakta bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tarafına Müslüman adam kanday giyim giyiş gerek, giyimdin dinin alıp gelge. Bizim dinimiz tolu. Vay şey öyle bu. Denenin giyim dini var. Nakıl bu. Akçanın dini var. Nakıl bu. Başkargan üybülenin dini var. Tamagaçtın dini var. Oşon arasında giyimdin dini var. Kaysı giyimli giysek bolot, kaysı giyimli giysek bolboyt. Müslümanga kaysı adal, kaysı aram. Müslüman erkekке kaysı adal, kaysı aram. Müslüman ayalga kaysı adal, kaysı aram. Peygamber varmı aytıp? Jibekten erkeklerge bolboyt dedi. Jibekten giyim giygen bolboyt dedi. Ona ke? Ayallarga rubba kasiyat, ariyat. Oho, bir giyingen ayallar var. Allar жылаңаштар. Siyap, saup dep o tarafta. Anımanisi kanday? Adamın denesin japsın da. Denesi görünmüş gerek. Prozrачный болгондор, deni görünüp turgan, al giyim emes, al жылаңач. Al жылаңач. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоонун маданиятынан кийимге токтолуп конкретно айтып койгон. Мусулман эместердин кийимин кийип алып кыйынсынбаңыз. Аларды туурабаңыз аларды. Мусулман эмес ырчы, бийчи, тияк бияктан толтура немелер бар. Ошолорду сиз фанат кылып, идеал кылып, аны бир кумир тутуп алып, анын кийимдерин анан эме кылып. Мусулманга болбойт. Пайгамбарыбыз катуу эскертүү берди. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhu. Kim qaysi qawmga o'xshasa uğup alsın. Al o'shalardan bo'ladi qiyomat. Bu kiyimga baylanıştı bu. Kiyimga baylanıştı. Müslümanın özünün alhamdulillah tapnaqa kiyimi var. Aşıktan ıldı bolboyt deydi. Aşıktan ıldı südüröş gerek kiyimde. Tekeverlik, israfkerçilik, Allah kıyamat günü rahmat nazarı menen qarabayt dep koygon. Cümle aytkan yok da bunu. Özgöçö çıpıygan giyimler bolboyt turganda. Fiqhi masale ötüp ketdi, mına hadis kelip atты эле бар. Бирок бул зарыл деп эсептейм. Çıpıygan dene müçölörü, uyattуу müçölөр көрүнүп кала турган, билинип кала турган бул. Misal, Müslüman adam kişine genen giyinet gene. Emi biz mындай турган. Bu yerde aytabыз, kiyim giyinet, giyimet al özünün işi. Bizim savagыбыз kim Peygamberimizdin sözün uğam, din menen yaşayın, baktulu olam, Allah'a jagayın degen adamlar üçün. Sındagan, özün bilen degen alar üçün emes bizim savag. Uyattуу жашоону tandaganlar üçün bizdin savag. Bilesiz şu çıpıyganlardan bartut mınal gomikler çıkkan var. Lezbiyankalardan bardığı mınalardan var. Çıpıyganlardan başlamışlar onu bu. Andan sırtkarı adamdın uruktuğuna öte çoğun ziyanlar çıpıyganlar. Özgüçü erkektin uruktuğuna öte çoğun ziyan.
Burada bizden Sovyet mezgilinde paraşüt dep koyatan. Doktor Zabir bilesizmi paraşütlerini? Mına oşo жакшы болчу. Азыр мисалы плавкилер түрү кысып, мына азыр уруктанат. Ата бабаларыбыз парашют менен эле 15-тен аркадан адамдарды таштап кетти. Ондон. Бул сыймак бу, бул шариятта. Тамаша эмес да. Азыр эркектер каягыбыз эркектиги калды. Бунун таасири бар. Эркекке алтын болбойт деди. Аялга алтындар болот. Ушуну азыр бүгүнкү күндө окумуштуулар далилдеп чыгып койду. Эмне үчүн эркекке болбойт, эмне үчүн аялга болот? Аялга алтын пайдалуу, эркекке алтын зыян. Жөнөкөй эмес. Пайгамбарыбыз муну мурда эле айтып койгон. Биз ал медицинанын, ал аныктаганын, анан дагы окумуштуулардын чечимин, биз андай адам эмеспиз. Пайгамбарыбыз эмнени айтты? Ошону кылган адамбыз. Пайгамбарыбыздын акылына миллиардтың акылына жетпейт эчкимдин акылы. Адамзаттын башын баардыгын бириктирсе пайгамбарыбыздын илимин кыпыныян болбойт. Биз аны обсуждать этпей ойлонуп туруп аткара беребиз. Tahajjud dese tahajjud, misvak dese misvak, tarat dese tarat, gusul dese gusul, çenepce dese çenepce, gözünü sakta dese gözünü sakta. Peygamber emne aytkanын kıla ber, tölke utasın. Men kılsam, men utam, men kılbasam, bana payda yok. Siz kılsanız siz utar, siz kılsanız sizge payda yok. Men jönüne bir aytuçu bolgonu menen, kılsam men payda alam, özüm aytayım. Men kılbasam, anın paydası men albayman. Payda albagandan keyin siz ziyan alasın. Peygamberimizi suyup yaşayla. Peygamberimizi karab, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emne dep aytkan, emneni kılgan izlep yaşay. Kiyim boyunca aytıp koydu munda. Ayaldarga tiyişeli öңдөр var. Kıpkızıl bolgon, sarı munda maşallah adam. Adam tata turgan. Oşular erkekке bol жакшы эмес. Erkek kişi скромный kiyinет. Жануарлардын, адамдардын өңү башын сүрөткө тартып. Сизге периште жакында бар. Каякта Аллахтын рахматы жакында бар. Мейли ошо шорта азыр ысып атабыз. Кичине ошо шорта кийели деп. Бирок тизе көрүнбөсүн да. Намазга келип атышат. Алла разы болсун, сүйүнүп атабыз намазга келген. Бирок туган намаздын шарттары бар да. Биз Ханафи мазхабта эркектердин авраты угуп алыңыз. Киндиктен тизеге чейин. Тизе кирет, киндик кирбейт. Киндик кичине көрүнүп калса эчтеке эмес. Киндик көрүнсө эчтеке эмес. Тизе көрүнсө болбой калат. Тизе көрүнсө. Санчы тим болбойт. Намаз менен кандай ошо. Кээде сажда кылып аркасынан келгенде бели ачык, белигинен көчүгүнүн үстү жогору жагы көрүнүп калат. Уят. Сиз падышанын алдында турганда кандай кийим менен турасыз? Элестетиңиз? Садыр Нуркожоевич чакырып алды сизди конокко. Кандай кийим менен барасыз? Жаңы кийим, болбосо таза кийим. Рабочий кийим тияк-бияк шорта менен бара бересиз. Жок да. Уятта падышага антип ошентип барсыз. Падышанын алдында сиз турсаңыз. Койте. Ошон үчүн туугандар иншалла мына кийимге кичине маани берели. Балдарга да карап неме бар. Азыр памперс болуп кетти го. Ал дагы кичине зыяны бар, все равно. Кандай болгон чакта да. Өтө эле көп эле памперсти көндүрө бербейли. Эгерде балдарыбыздын ден соолугун, келечегин ойлосокчу. Мына чыккан нерселердин баары. Туура жалайка неме болуп, азыр аялдар жалкоо болуп, тияк неме болуп калды. Мындай болуп кетти, тигиндей болуп кетти. Ошого карап биздин балдарыбыз дагы тез оорукчан тез слабый, ар жагынан мындай болуп калды. Буну врачтар айтсын кандай болсо да. Бирок мен өзүмдүн көз карашым менен муну айтып атам. Кандай болгон чакта туугандар, кийим маселеси. Биз балдарыбызга, кыздарыбызга да кичинесинен кийимдер жаштап, мындай кийим деп айтып турайлы. Айтпасак болбой калат ошо. Баш кийим кийип жүрөлү тууган, баш кийим кийип. Мен эсесиз тияк-бияк эмени чечип коесуз. Мындай эмес да. 24 саат келерге ар жерлери жаланган. Пайгамбарыбыз дайыма жыңалбаш жүргөнү жок. Айтчы bir hadisти көргөн эмесмин. Бурун там 13-14 кылымдан бери алымдардан, сахабалардан берген. Мусулман адам башка кийим. Мен калпагыбыз бар.
топуңуз бар, мейли да башка жеңилдер. Бул жагын да карап коюшубуз керек болгон да. Бул жагын да карап коюшубуз керек. Мейли кандай болгондо чакта дагы мынакей амалдардын эң абзели момун, мусулман адамга кубаныч киргизүү, жүрөгүнө кубаныч киргизүү. Кантип десеңиз, касаута ауратаху, уяттуу жерин жаптыңыз. Кандай? Кийим кийгизип койдуңуз. Мынакей кийим кийгизип койдуңуз. Кийим кийгизген, машалла, соо ушунча экен. Андан кийин ау ашбата жауатаху. Курсак ачып эле курсагын тойгозуп койдуңуз. Бул дагы кубаныч экен да. Ачка адам кичине мындай нервиштеп турат да. Анан кийин ачка адам все равно бир нерсеси жетишпей, көңүлү ачылбай. Эгер курсагын тойгозуп койгондон кийин автоматик сразу даже бир куюм чай менен башкача болуп калат. Бир нан жесе ашказанга бир ушул нан кирсе башкача болуп калат. Инсанбыз да, инсанбыз да. Эгерде сен бир мусулмандын курсагын тойгозуп койсоң, ага кубаныч тартуулат. Кубаныч киргизүү амалдардын абзели. Үчүнчүсү ауқадайталаху хажатаху. Же кандай кажети болсо. Кийим эмес, мейли, тамак эмес, башка кажети болушу мүмкүн. Мага дары-дармек керек болуп атат деди. Же болбосо мага бир кетмен керек эле. Же мага балта керек эле деди. Же болбосо да кандай гана кажети болбосун топтора. Ошого жардам берип койсоңуз, мусулмандын көңүлүн көтөргөн болосуз. Мусулмандын жүрөгүнө кубаныч тартуулаган болосуз. Мына ушул пайгамбарыбыз айтты, амалдардын эң абзели. Ибн Аббас разияллаху анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна ахаббал а'мал ила Аллахи та'ала бa'да al-fara'id idkhalus surur alal muslim." Дейт. Караңызчы, Табаранидин риваяты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Алла Таалага амалдардын эң сүйкүмдүүсү фарыздардан кийин эле мусулмандын жүрөгүнө кубаныч киргизүү" дейт. Фарыздар эми жогору турат. Мына ошодон кийин намаз, орозо, зекет, ажылык жана бар. Ошодон кийинки эле эң сүйкүмдүү амал Алла Таалага бул мусулмандын жүрөгүнө кубаныч киргизүү. Демек туугандар, эми кубаныч киргизүү ушунча сүйкүмдүү амал экен, абзел амал экен, улуу амал экен. Жүрөгүнө кайгы салуу кандай экен? Ошол жагын да ойлоп койбойт. Экинчи жагында мусулмандын жүрөгүн ренжиткен, мусулманды гыжалат кылган, аны сөккөнбү, алдаганбы, кордогонбу, акысын бербей койгонбу, жолун тар кылып койгонбу, же кандай болбосун, кандай түрү болбосун, мусулманга зыян жеткирүү жакшы эмес. Bunun günөөсү жаман. Бул жактын сообу кандай күчтүү, тигинин күнөөсү дагы күчтүү. Тигинин дагы күнөөсү. Өзгөчө жакындарга, өзгөчө кошуналарга жамандык кылбайлы, зыян жеткирбейли. Кошуна даже жаман болсо дагы жамандык кылбайлы. Бүгүн кандай болуп атат, Кудай сактасын. Кошунанын тогун бир чаап өлтүрүп коймой, мустусу тияқпаса ыргытып коймой, өзү жок учурунда дагы башка жерге кирип алып туруп бөлүк алманы алып салмай, дагы неме боло турган тияк баланы жаап салмай, жок. Кошунанын акысы өтө чоң. Кошунага пайда жеткиргендин сообу дагы көп. Кудай сактасын, зыяндын дагы күнөөсү чоң. Бирөөсүн эле айтып коеюн. Пайгамбарыбыз айтты. Зына башкалар менен зына. Бир зына болсо кошунанын аялы, келини, кызы угуп ал зына 10 эсе чоң. Жөнөкөй нерсе эмес. Башка жерден уурулук кылды, бир күнөө деген кичинекей күнөө эмес, өтө чоң, бул арам. Бирок кошунаныкын 10 эсе чоң. Эмне үчүн? 10 эсе чоң жазылат, билесиңиз. Бирөө бир велосипедин урдап алды, бир жактан эле, башка жактан эле. Кошунаныкын алып койду. 10 велосипед урдагандын күнөөсү буга. Кандай болбосун? Хадисте келет 10 деген. 10 эсе деген ол кандай бул? Ошончо тургандар мына келиңиздер. Мына бекер айтып аткан жери жок. Фарыздардан кийин Аллага эң сүйкүмдүү амал
musulmandın жүрөгүнө кубаныч киргизүү. Abu Darda Rasulullah rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta. Men kana ustata li ahihi ila zi sultan fi mablagı bir ev idhal surur rafahullah fi derecetil ula minel cennet. Kimdi mümkünçülüğü olsa padişaha biyilik iyesine bir жақшылықты жеткирүүдө же бирөөнүн көңүлүн көтөргөнгө себепчи болууда Алла аны бейиште эң улуу даража менен сыйлайт. Улуу даража көтөрдү. Мунун мааниси мындай да, хадистин мааниси. Бардык адам эле падышага связга чыга албайт да, байланышка чыга албайт. Мүмкүнчүлүк жок да. Бирок бирөө сизге айтты, сизде мүмкүнчүлүгүңүз бар. Bir жақшылықты жеткиргенге же bir кубанычты салган. Ошого сиз ортомчу болуп койдуңуз да. Сиз ортомчу болгондугуңуз үчүн Алла сизди бейиште эң улуу даража менен сыйлайт. Алла рафаахуллах аны көтөрөт дейт. Fi darajatil ula minel cennet. Beyiştin эң жогорку даражасына. Hasan ibn Ali radıyallahu anhuma'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, inna min mucibatil mağfira idhalak as-surur ala ahi, yani muslim. Günöөнү geçirilүүсүн vacip kılgan amallardan değil. Müslüman adamdın жүрөгүнө кубаныч тартууга. Bir Müslümandын көңүлүн көтөрүп койсоңуз, günөөңүз geçirilет деп атат. Караңыз. Демек, мына хадистен тыянак чыгарсак болот. Müslümandын көңүлүн эле көтөрө бериш керек экен да. Сүйүндүрө бериш керек экен, күнөөлөр geçirilе берет. Күнөөлөрүңүздү geçirгенди кааласаңыз, bir amal ушул. Bir amal ушул. Тааныйсызбы, тааныбайсызбы? Өзгөчө баягы аксакалдардын, оорукчандардын, муктаждардын, жетим жесирлердин, инвалидтердин, мейлиби? Bir жагы толук, bir жагы толук эместердин, ошолордун көңүлүн көтөрүү, ошолордун жүрөгүнө кубаныч берүү. Алла. Баягы айткандай сөз деле акча эмес, жакшы сөз менен. Машалла. Abul Qasim İsbahani bi isnadihi an Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu'dan rivayet varken bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip o Allah'ın elçisi ayyun nas ahab inallah, adamlardan Allah'a en süykümlü adam kim dep soru bergen eken. Peygamberimiz cevap beripti. Ahabbun nas inallah anfa'uhum linnas. Allah Teala'ga en süykümlü insan adamlarga en faydalı insan. Adamlarga kim en faydası köp deyse, oşol Allah'ın aldığında en süykümlü insan. Bir hadiste aytkan, hayrun nas men yanfa'un nas. Adamlardan en jakşısı kim? Adamlarga payda жеткирген. Ошон үчүн musulman adam, musulman erkek, musulman ayal, musulman biznesmen, musulman жаш, musulman soodager, musulman dıykançı, erте менен турганда пайда жеткирем деп турат экен. Пайда жеткирейин деп жашайт экен. Жатканда дагы пайдаларды, жакшылыктарды каалап, тилеп, дуа кылып жатат. Мына musulmandын жашоосу, musulmandын бермети, musulmandын сыймыгы. Пайгамбарыбыз бизге эмнени үйрөтүп атат? Карачы. Демек, адамдарга пайдалуу болуу. Жол салсаң пайдасы тийеби, тийбейби? Көпүрө салсачы? Суу чыгарсачы? Пайда, кандай пайдалар, аны сиз айттыңыз. Ушу пайдабы же зыянбы деп айтсаңыз? Кандай? Кээде сөзсүз эле чоң пайданын кереги жок. Кичинекей эле пайда, ниет туура болсо, өтө чоң пайданын соогун берет. Кичинекей эле нерсе. Ажатканага Аристон алып келип койдуңуз. Ажатканага daarat кагазын алып келип койдуңуз.
Машалла. Жолсо ошо ажатканага бирөөгө кызмат берип койдуңуз, ошонун акчасын мен да берип турайын. 20 миң берип турам, келип тазалап бер. Ал тазалаган сообун алат, акчасын да калат. Сиз болсо андан эселетип сообун аласыз. Мен жалпы мусулман. Мусулмандар мечитке келип туруп, азыр мисалы, ондай атырлар чыккан. Сону машалла келсе приятно келип, машалла, жакшы рахаттанып намаз окусу келет. Көзү ысып атат, терлеп атат. Бирок кичине кондиционерин коюп берип койду. Колдон эмне келсе, колдон эмне келсе, бирөөнүн үйүнө бечарага көмүр түшүрүп берип койдуңуз. Колуңуздан эмне келет? Эмне пайда жеткире аласыз? Эмне пайда жетет? Ойлонучу сиз. Менин тилиммен пайда жетсин, акчаман пайда жетсин, илимимен пайда жетсин, күчүмөн пайда жетсин, мен мүмкүнчүлүгүмдөн башкаларга пайда жетсин. İslam dindin жана исламга чакырган дааваттын пайдалуу 3 нерседе деп айтат. Биринчиси пайда жеткирүү, экинчиси жакшылык каалоо, үчүнчүсү кайгы бөлүшүү. Эгерде ушул үчөө менен жашасакчы, биздин жашообуз совсем бөлөк болот. Жакшылык каалап, пайда жеткирип, кайгысын бөлүшүү деген кандай? Адам баласы кырсыктап калат, жаман учурап калат, ошону бөлүшүү. Караңызчы, мында пайда жетсин, пайгамбарыбыз эмне деп койду? Эми караңыз. Курсагын тойгозуу жакшы. Кийим кийгизүү жакшы. Ооруп атат эле, дары дармегин алып берип койгон жакшы. Үй жокко үй салып берип койгон жакшы. Бул дүйнөнүн пайдасы. Эми бир пайда ахиреттин пайдасы. Түбөлүктүү ушул ач болбосо экен. Түбөлүктүү ушул оорубаса экен. Түбөлүктүү бул бейиштен орун алса экен. Бул алхамду ахиреттин пайдасы. Бул дагы бул кандай? Динге чакырган дааваттын иши. Буну ойлобоңуз, алар жөн эле мынтип нерсе алпаңда эле жүрөт деп. Жок. Түбөлүктүү ахиреттин пайдасын тартуулап жүрүшөт. Демек дүйнөнүн пайдасы дагы пайда, бирок ахиреттин пайдасынын алдында бул кыпыл. Bir adamdan elhamdülillah ahirette de uşunda problema var. Ahirette de giyim geçe adamın hacet, zarılçılık, muhtaçları var. Ve ahabbul a'mal illallahi teala sururun tudkhiluhu ala muslim takşifu anhu kurbatan ev taqdi anhu daynan ev tatrudu anhu ju'an. Allahu akbar. Qarаңыз. Adamların en süykümlüsü kim oldu Allah Teala'ga? Adamların arasından en faydalысы dedi. Bir. Emi amallardan en süykümlüsü. Adamlardık emes. Amallardan en süykümlüsü kaysı dese Müslümanға kuanıç kirgizip жүрөт. Mınандай amal. Biröөнүн кайгысын жоюп койдуңуз. Карызын төлөп койдуңуз. Курсак ачкалы аны жок кылып койдуңуз. Мыналардын пайдасы. Карыз боюнча айтсак. Бирөө карызга батып. Карызын толук төлөп берген күчүңүз жетпей атат. Проблема жок. Жок, хотя бы бир аз болсо да 100 сом берип коелу ушундан карызына. Аз болсо да мынага киресиз. 200 сом болсо да бир аз ат. Өзү 10 миң сом карыз экен. Мейли, 1000 сомун мен берип койдум. Иншалла колдон келишинче ушудан амал. Мусулманды жүрөгүнө кубаныч салганга киресиз. Бул Аллага эң сүйкүмдүү амал деп атат. Эң жакшы амал деп атат. Күнөөлөр кечирилет деп атат. Демек өзгөчө бир туугандарыңыздын карызы жокпу? Ойлонуп көрсөңүз. Ошого киши жардам берип коет. Жардам берип коет. Ким акчалары бар, мүмкүнчүлүк болуп атса, ана мейли, сиз 5000 сомго тамак жебей, 4000 сомго тамак жеп, 1000 сом тияка отуруп коюп. Кылам деген адамдарга иш толтур. Кылбайм дегенгече алдына чачырап жатса дагы эч нерсе көрүнбөйт. Койчу, мен адамдарга пайда жеткирейин десе, толтурай иш. Патинкенде түздөп койгондор канча пайда. Жөн эле мына жерде чогулуш айтып коеюн. Тугандар, биз кээ бир жерлерде аралашып жүрүп калабыз го. Мечиттерге барып калабыз. Кече Куптанда жал мечитине барып калдым эле. Тугандар,
Biz машина тоқтатқанда ham үйренбедік да. Адамдар өте тұрған, машина өте тұрған жерде машинаны тоқтатып қойып, нәрі кіріп кетіп қаламыз. Қанша адам келеді, сізге алғыс айтау, же қарғыс айтау? Сіз пайда жеткірдіңіз бе, же зиян жеткірдіңіз бе? Біз өзіміз башқаларды, өзгелерді ойлап жүре тұрған болса, башқаша болады. Нар жақта жер толып тұрады. Бұл жақта мысалы адам қомат айтып жатады, барып қалыш керек, жетіш керек. Ол жол тосып тоқтап алмай кіріп кетіп қалған. Жоқ туғандар. Ошон үчүн биз мейли кичине болсо дагы мен башка мусулмандарга бир тоскоолдук кылып, кыйынчылык жаратып, аларды кыжалат кылганга себепчи болбой, алардын жолу ачылганга, алардын кубанычына себепчи болоюн, пайдасына себепчи болоюн. Динибиздин, исламдын маданияты ушул. Алан амшия ма ахи фи хажатин ахаб илейя min an a'takifa fi hada al-masjid, yani Mescid-i Medine şahra. Peygamberimiz aytadi, bir musulmandın hajetine pütürgөнгө men hareket kılıp basıp koyğonu, bul manga süykümdürөөк deydi. Peygamberimizin Mescid-i Mescid-i Nabavi Madina'da bir ay etikafta ibadat kılgandan жақшырақ deydi. Уақытыңыз мен шашып кетіп отырсыз, аэропортқа мен башқа учурда телефон алып қойған қолдан кеш. Бірақ азыр уақытыңыз бар да, жарым сағат уақытыңыз бар, 1 сағат уақытыңыз бар, біреудің кішкене проблемасы бар екен. Ошо басып қойғаныңыз чечкеніңіз емес, чечкенде айтылған жоқ. Сіз чечкен жоқсыз. Жөн эле ошо коштоп, ушу проблемасын чечкенге кичине биз аракет басып койдуңуз эле. Пайгамбарыбыз айтат, менин мечитимде мынаке, Масжид Набавиде bir ay etikafta ibadat kılgandan soğuğu жақшырақ. وَمَنْ كَادُمَ غَيْدَهُ وَلَوْ شَاءَ اَيُمْدِيَهُ اَمْدَاهُ مَلَا اللّٰهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَ رِضًا. Kim açıyorsun jutsa, eğer de kalasa açıyorsun çıkara alat ele. Küçü jedet ele. Бирок ошондой болгондо дагы ачуусун жутуп койду. Алла анын жүрөгүн кыямат күнү ыраазычылык менен толтурат дейт. Азыр нервтер жука болуп калган. Баарыбыздын нервибиз жука. Эшикке чыксак эле уже башкача. Мешитке кирсек эле башкача болобуз. Эшикте эле башкача болот. Көчөгө чыкканда менен башка арстан жок. Биз баарыбыз нервтер жука болуп калган. Болор болбос. Сигнал даң. Былтыр как раз на Европада болуп калып, дамла, булар вообще сигнал бербейт дейт. Аларда сигнал бербеген маданият экен. Бизде сигнал берген маданият. Аларда берсе уят экен, бизде бербесе уят да. Бербесең да болбойт да, телефон сүйлөшүп отурат да эле. Машинесинде ичип отуруп. Эми кандай болгон чакта дагы туган ар жерде жашоо тиричиликти карайлы да. Ачуубуз келген учурда мына хадисти эстейли. Пайгамбарыбыз айтты деңиз. Ким ачуусун жутса, чыгарган күчү жетет эле дейт. Алла жүрөгүн кыямат күнү ыраазычылык менен толтурат дейт. Бир хадисте келет, ким ачуусун жутса, ачуусун чыгарганга күчү жетет. Алла субхана ва таала кыямат күнү қалай қалқын алдында тірілтеткен дағы хурул айынан қалашын жатамда дейді. Bir rivayette келеді. Ким ачуусун жута турган болса, ачуусун чыгарган күчү жетет. Эртеге кыямат күнү буну кемчилдик ката күнөөсүнө Алла ачуусун жутуп коет деген. Ошон үчүн ачуусун жуткандарды Кур'ан таквалар деп айткан. Такваларга бейиш даярдалган деген. Кадиминан гойд. Ачуусун жуткандар Алла өзгөчө белгилеп кетти. Ачуусун жуткандар. Ачуусун жутуп. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. Эми ким бир мусулмандын кажетине чогуу басып, бүтүргөнгө чейин чогуу жүрүп койсо, мурункусуна бүтүргөн жок эле. Жөн эле бир аз басып койду эле. Пайгамбарыбыздын мечитинде bir ay etikaftан
ибадат кылгандан соого көп алды да. Эми бүтүргөнгө чейин басып койсом эмне болот? Аны угуп алыңыз. Алла анын кадамын бекем кылат дейт. Эртең кыямат күнү кадамдар тайгаланганда. Адам путуна тура албай калганда, пилсиротто кыямат күнү турат экен да бутунда. Бутун бекем кылат деди. Саббаталла Алла Таала бутун бекем дейт. Кадамайхи, эки бутун бекем дейт. Яума тазурул акдам, кадамдар тайгаланган учурда, тура албай калган учурда. Ал кайсы? Кыямат. Табаранидин риваятында келет. Айша энебизден радиаллаху анха قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة. Allah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат, kim musulmanlardan bir üy bülögü, musulmanlardan bir üy bülögü kuvaniç kirgizse, bir ile adamga emes, bir üy bülögü kişine kıynalıp atat ele, atası, balası, işte jetpey atat, kişine qarızda, problemada, balası kızı orup atat. Oşondoygo bir musulman üy bülögü kuvaniç kirgizip koysa, көңілін көтеріп, кішкене жардам көрсетіп қойдыңыз да, көмек. Алла Таалаға бейіштен башқа еш нәрсеге разы болмайды деп көрдік. Аллаға бейішті ғана разы көреді дейді шошы адамға. Бейіштен башқасын лам ярдаллаху лаху савабан дунал жанна. Аллаға соопто бейіштен башқаны разы көрмейді. То есть бейішті ғана разы көреді, бейішті береді деген сөз. Мына кетуғандар. İbn Abi Dunya rahmetullah aleyh keltirgen hadis rivayatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Man adkhala rajul ma adkhala rajulun ala mu'minin sururan illa halaqallahu azza ve cel min zalika surur malaka ya'budullah azza ve cel ve yuvahhiduhu. Qaysı bir Müslümanın yüreğine kuvanış kirgizse Allah Taala oşol kuvanıştan bir perişteni jaratat eken, Allah'a ibadat kılat. Jana Allah Taala onu жалгыздайт экен. Vaydasarul abd fi qabrihi, kaçan oşol kuvanış tartılgan kişi bu dünyadan ötüp ketip kabırga barganda atahu zalika surur, oşol baya kuvanışı gelet eken dagı fayaqul aytat eken. Ma tarifuni? Men tanыбай атасыңбы дейт. Kabırda. Fayaqul lahu man anta? Bu kuvanış kirgizgen kişi kabırga varıp kalgan, andan sonra ki sen kimsin deydi. Fayaqul alat etken, ana sururladi adkhaltahu ala fulan. Men bayağı kuvanışmın, sen falançanın yüreğine tartolagan. Falançanın yüreğine kirgizgen kuvanış, oşo menmin deydi. Ana liyom unisu vahşatak. Bugün sen bir yerden korkpaysın. Senin korkunuşunu getirem. Ve ulaqqinuka hujjatak. Senin hujjatına talqin bere. Azı sen adı cevap veresin. Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed dinim İslam'dı. Ha, oşo. Ve usabbituka bi kavli sabit. Bekim söz meni seni bekim deyim. Cana ve uşhiduka maşahide yevmen kıyama. Kıyamet gündün bardı görünüş maşahitlerde, bol oturgan uçurlarda men sağa güve olur. Ve ateşeffa'u laka ila rabbik. Cana Rabbuna şafaatga men sebepçi olam. Ve urika manzilek minel cennet. Cana sana beyişten ordunu gösterdik. Bu kim? Bu dünyada bir öncülüğüne kuvanış tartılap koygan ekensiz. Oşol kuvanış. Allah Taala oşol kuvanıştan perişte jaratıp al ibadat kılat eken. Kabırga barganda sizge jolugat. Jolugup meni tanıysınmı degen soronu. Bayaktan tanıysın, tanıbaysın. Kim eleң desen anan aytat eken. O falança jetimge, falança jesirge, falança musafirga, falança tuğanga, falança bayga, falança alımga, falança konoko. Kuvanış kirgizmedin böyle. Ova. Oşol mende oşol. Ana ki. Jönökö öyle emes. Tanışkandan keyin işin var, keyin gelip otur. Ne de otur? Sen kabırda жалгыз emesin, korkma. Korkunçunu jok kılam da otur. Hujjatını bekem deyim. Sana jardam berem deydi. Ne deydi? Hazır suraka
Роббуң ким? Диниң кайсы? Пайгамбарың ким деген суроолор болот. Ошого жардам берем. Жана бейиштен ордун көрсөтүп берем. Кыямат күнү кайсы жерде толтурада тирилгенден кийин махшарга барабыз. Ал жерде кандай деген абалдар болот? Сырот көпүрөсү өзүнчө, тараза өзүнчө, эсеп китеп, сурак өзүнчө. Бардыгында мен сага күбө болуп берем дейт. Жана шафаат кылам дейт, шафаат кылам дейт. Ушунчалыктан мындай бул бекер айтылынбайт. Ушу укканыбыздан кийин хотя бы бир азына болсун да бир амал кылып коелу. Кандай дейсиз? Бүрсүгүн унутуп калсак да эртең бирөөнү сүйүнтүп коелу. Кандай дейсиң эле? Эртең бүгүн деле телефонду алып туруп бир сүйүнтүп коелу. Именно ушу хадиске амал кылыш үчүн. Өзгөчө сизден ким капа болуп жүрөт го? Ошону сүйүнтүңүз. Сизден капа болуп жүргөндөр бар да. Кабар албай койду, учурашпай койду, карабай койду, жардам бербей койду деген сөздөр ээрчиген. Анан көбүнчө көп ал сурабай калгандар дагы бар. Ошолорду. Булардын баардын үстүнөн ата эне, үй бүлө бала чака биринчи орун. Ошо. Ата эне, үй бүлө бала чака биринчи орун. Бизден эң биринчи ошолор пайда алсын. Ошолор сүйүнсүн. Ошолор сүйүнсүн. Савабу ман ада марида. Эми оорулуу адамдын көңүлүн көтөргөндүн сообу. Оорулуу адамды зиярат кылгандын сообу. Ал абалын сурап койгондун сообу. Адамбыз барыбыз эле ооруйбуз. Адам ооруганда эч нерсени каалабай калат. Кээ бир катуу оорулар бар, жашоону каалабай калат. Кээ бир ушундай оорулар бар, сен дүнүйөң көзгө көрүнбөйт. Эч нерсе кызыктырбайт. Жакында эле бир имам кат ооруп аткан экен. Аты жөнүн айтпай эле коеюн. Зияратка барып калдым, төшөктө экен. Машалла, нурланып. Ден соолугуңуз кандай? Табиятыңыз кандай? Тамак ашыңыз кандай? Дарылануу кандай болуп атат? Өзүңүздүн сезимиңиз кандай болуп атат? Жанына бир аз отуруп, 5-10 мүнөттөй отурдум окшойт. Отуруп анан айтсам, Тамла дейт, ооруганыңдан кийин дейт, катараак ооруп калганда, эч нерсе көзүңө көрүнбөйт. Эч нерсени каалабай калат. Эч нерсени каалабайт. Дүнүйөң кызыктырбайт, вообще кызыктырбайт, кереги жок. Ал только өзүнүн ден соолугу эле ойлоп атат. Жакшы болуп кетсем эле, я Алла. Ошол гам, ошол пикир, ошол ой деле басылган. Адам оорубай койбойт. Пайгамбарлар ооруган. Пайгамбарыбыз ооруган. Бирөө ооруп атса сүйүнбөң. Өзгөчө конкуренттериңиз кичине бир ооруп калса, атаандаш болуп жүргөн, сизге сөз атып жүргөн, ошо ооруп калса сүйүнбөңүз. Ошону көрмөк эле ал депчи. Жөн жүрбөйт да, мен айткам өзү депчи. Андан кереги жок. Күлсөң, ошону баштасаң сага келет ошол. Сүйүнсөң, ошол нерсе сени башкан. Мусулман адам андай болот. Хоть кандай болсо да, Алла афият берсин, амандык берсин, шифасын берсин, жакшы болуп кетсин деп. Ката күнөө да өзү ордунда, кыямат күнү өзү жооп бере берет. Сага кылган жамандыгын. Бир ооруганда сиз сүйүнбөң. Наоборот, алхамдулилlah, мусулман ооруп. Карабайсызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оорулууларды зиярат кылгандын улуу соопторун айткан. Бул кандай? Ортодогу мамиле, ортодогу ынтымакты бекемдей турган. Жүрөккө кубаныч салуу эмне? Ооруп калса зиярат кылуу эмне? Кандай деген өкүмдөр пайгамбар айтты? Абу Хурайра разияллаху риваят, пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаху азза ва жалла якул яуман кияма, я ибн Адам, маридту, фалам таудни." Эртеге кыямат күнү Алла Таала адам баласына кайрылат экен, мындай дейт экен: адам баласы, мен ооруганда сен мени зиярат кылган жоксуң го дейт. Алла пендеге айтат экен, адам баласына: мен ооруганда сен зиярат кылган жоксуң мени. Фалам таудни, мени зиярат кылган жоксуң, иада. Кала, пенде айтат экен: "Я Рабб, о Раббым, кайфа аудук ва анта раббул аламин?"
Сен бүткүл ааламдын робусуң го, мен сени кантип зыярат кылам? Кантип? Эми Алла оорубайт го. Ошону айтып атат. Кол Алла айтат экен. Ама алимта анна абди фуланан марида фалам тауду. Ай сен билбей белең? Фаланча пендем ооруганда ошону зыярат кылган жоксуң го. Эгерде ошону зыярат кылганыңда, ошол жерде мени табат элең дейт. Карачы, Алла Таала эмне деп атат? Ама алимта аннака лау уттаху лаважаттани индаху. Эгерде сен ошону зыярат кылганыңда, ошонун алдында мени табат элең. Алла айтат экен: "Ябна Адам, истат'амтук фалам тут'имни." Мен сенен тамак сурасам, мага тамак бербей койдуң дейт экен. Алла Таала адам баласына айтып атат. Адам баласы, бу сахих хадис. Мен сенен тамак сурасам, сен мага тамак бербей койдуң. Пенде айтат экен: "Я Раб, кантип мен сага тамак берем? Сен бүткүл ааламдын робусу барына сен тамак бересиң го." Алла Таала айтат экен: "Билбедиңби?" дейт. "Фаланча менин пендем сенин тамак сураганда сен бербей койбодуңбу?" дейт. Билбей белең, угуп ал, эгерде сен ошого тамак бергениңде, ошол жерде мени табат элең. Ошо бечара сенен тамак сураганга, тамак берген жериңде мени табат элең. Мани кандай? Мен ыраазычылыгымды ошол жерден табат элең. Мен ырайымымды табат элең ошол жерде. Менин колдоомду табат элең ошол жерде. Мана. Кечиримди табат. Үчүнчүсүнө, ябна Адам, адам баласына айтқан Алла Таала. Истаспайтук, мен сени суу сурадым эле. Фалам тасқини. Сен мага суу бербей койдуң. Пенде айтат экен: "Я Алла, мен сага кантип суу берейин, сен бүткүл ааламдын робу болсоң?" Алла Таала айткан: "Пананча пендем сенен суу сураганда суу бербей койгонсуң" дейт. Карачы. Эгерде сен ошого суу бергенде, ошол жерден мени табат элең дейт. Буну издеп атат. Суу бергендин сообу мына. Суу бергендин сообу. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Суу бар жерде, ани крандан агып атат да. Адам өздөрү барып ичип алса болот. Бирок ошол жерден алып бере койдум да. Суу бар жерде ким суу берсе, бир кулду азат кылган сообун алат. Суу жок. Бирок менде бар да. Ошондой жерде суу берсе, өлгөн адамды тирилткендей сообу. Карачы, суу бергендин ушунча машаалла деп сообу. Чаңкаган итке суу берип, Бани Исраилдеги бир зынакор аял Алла андан разы болуп бейишке киргизген. Күнөөсүн кечирип туруп мына. Жаныбарларга суу берген. Тоокторго суу берген. Адам да. Ошо машаалла суу бергендин сооптору мына. Муслимде риваят келет. Абу Хурайра радhiyallahu anh риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман ада маридан надаху мунадин фис сама." Ким оорулууну зыярат кылса, асмандан бир жарчы жар салат. "Тибта ва таба мамшака ва табаввата минал джаннати манзилан", раваху Тирмизи. Сен өтө жакшы иш кылдың. Сенин басканың өтө жакшы, жагымдуу болду. Жана бейиштен бир кансарай даярдадың дейт. Бир мусулман ооруп атса, зыярат кылып койсоңуз, Алла Таала сизге бейиштен бир кансарай даярдап берет. Бир кансарай. Врачтар ушул жерде соопторду ала турган ушул экен. Ниет эле кылса, булар обход кылып атып эле бир 10-15 кансарайды күн сайын алып берди дейт. Я? Сен күн сайын иш ошол да. Ага айлык деле алып атат. Ошон үчүн мындай кесипкөйлөр бар го. Калкка кызмат кылуу, калкка пайда жеткирүүнү сөзсүз ниет кылыш керек. Сөзсүз. Мейли сиз кызмат милдетиңиз, функционалдык милдетиңиз, акча алып атасыз, анын ден соолугун карап атасыз, иштеп атасыз, андан акча айлыгыңызды алып атасыз. Туура. Бирок ошол эле кезде бул дүйнөнүн пайдасын алып атасыз. Эми ниет кылып койсоңуз, калкка кызмат кылуу деп, ахиретте сооп аласыз. Калкка кызмат кылуу деп. Таксовать этип атасыз. Мына таксисттер. Акчасын так эле аласың.
Бирок калкка кызмат кылып ниет кылып кой, соогунда каласың. Акчасында кал, соогунда калды. Анча чыкты, акчасы жетпей калды. Проблема жок. Калкка кызмат кылуу рахат менен жеткирип, сигарет чексеңиз токтотуп. Музыканы болсо кичине өчүрүп, бирөөгө жагат, бирөөгө жакпай. Кичине салкындатып таксисттерди, клиенттерге айтканда. Аны коркутуп айдабай. Чын да. Аз кандай деген авариялар болуп атат. Алар аманат да. Карап тур, машалла, 100-100ге чейин күттү. 60 деген 60 деген. Мына калкка кызматы сооктун баарын аласыз. Кафеде иштеп аткандар, тойканаларда иштеп аткан. Акчасын алып атасың. Калкка кызмат кылган ниет кылып койсоң, соогунда каласың. Ошон үчүн баардык кесипкөйлөр шарияттагы адал кесиптерге калкка кызмат кылуу ниет кылыш керек, сөзсүз. Ким кандай кылып атса да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir günü mınday dep surap kaldı sahabalardan. Man asbaha minkumul yawm saiman. Sizlerden arаңардан bugün kim oroza tuttu? Faqala Abu Bakr radıyallahu anhu ana. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh men dedi. Peygamber mınday dedi. Man at'ama minkumul yawm miskin. Sizlerden arаңардан bugün bir beçaraga kim tabak verdi dedi. Qala Abu Bakr radıyallahu anhu ana men dedi. Peygamber mınday dedi üçüncü sorusu. Man tabi'a minkumul yawm cenazeten. Sizlerden arаңардан kim bugün cenaze okudu dedi. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh men dedi. Ana. Peygamber zandan ki man ada minkumul yawm maridan. Sizlerden kim oğrulunu bugün ziyaret kıldı dedi. Arаңардан kim dedi. Abu Bakr ana dedi. Demek 4 kim oroza tuttu dese Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh men dedi. Kim bir beçaraga tamak verdi dese men dedi. Kim canazaga vardı dese men dedi. Kim oğrulunu ziyaret kıldı dese men dedi. Peygamberimiz aytti bu bağlamaz. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem majtemaat hadihi hisalu qattu fi racil illa dakhalal cennet. Qaysi adamda mına şu 4 sıfat, kasiyet birikse al söz beşke verir. Söz beşke verir. Canaza daim bolaverбейт. Şu hadiske amal kılış üçün canaza bolgon günü ertege canaza dep жарыя kıldı da sıra doroza karmak koş gerek. Bir beçaranları eптеп taap öyle bir kişine bir tirajga karmata koş gerek. Любой больницага кире калып эле бирөөнүн ден соолугун сурай калыш керек. Ana мынага илешип калыш керек деп атам да. Кичине болсун dedim. Allah үчүн да. Жеңилин айтып атам да мындай, баарыбызга жага турганын айтып атам. Мен кыла албайм деп кача турганга жол жок да. Баарыбыз да кыла алабыз. Ороза кармап коюн. Жаназа сурап. Жаназа кимдики болсун? Убакыт бар болгондон кийин сөз барыш керек. Bir kıyrat soğuk olasın. Tanıgan tanımagan ayırmaz çok. Canazaga ile bağırsan bir kıyrat soğuk olasın. Kıyrat degen kança? Uhud toğusunda soğuk. Uhud degen toğu Madina-i Munawwara Peygamberimiz şaharındagı en çoğun toğu. Buna acıga umraga barganlar bilet Uhud toğu kanday çoğun. Peygamberimiz aytkan Uhud toğusunda soğuk olasın. Egerde vakit bolbasa görgө чейин barıp toprak taşlap kelseң, 2 kıyrat, 2 Uhud toğusunda soğuk olasın. An Muaz ibn Jabal radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. Peygamberimiz aytты. 5 nerse var ekan da. Kim oşolardan birösün kılsa al Allah'ın cevapkerçiliginde olur. Allah Teala'nın kepildiginde olur. Qaysı ken? Man aada maridan, kim oğrulunu ziyaret kılsa. 1. Je olmasa haraca ma'a cenazet. Cenaza meni cenazaga çıkıp koysa. Cenazet.
Же болбосо хаража газиян, Аллахтын жолунда газатка чыкса. Ау дахала аля имам юриду таазираху ва тауқираху. Же бир имамга, жетекчиге кирип, ага тауқир, таазир дегени урмат, сый көрсөтүш. Бул дагы ушундай экен да, туугандар. Демек, жетекчиге урмат, сый үчүн кабинетине кирип койсоңуз, кошоматчылык үчүн эмес. Подхалимчилик үчүн эмес. Машаалла, бул менин жетекчим. Все равно бул урмат, сыйга ээ. Алла Таала ушундай кылып жаратышка берген. Мен башкаруучумун бул. Ошого сый урмат көрсөтүш үчүн кирип койсоңуз, Аллаху акбар, Аллахтын жоопкерчилигинде болосуз. Ау qaada fi baytihi fasalima an-nasu minhu wa salima minan-nas. Же болбосо үйүндө отурган адамдар андан аман, бул дагы адамдардан аман. Эшке чыгып алып, ар күнгө ар нерсе дей бербей, ар саясатка аралаша бербей, бирөөгө зыян кылбай, өзүнөн алхамдулилла үйдүн ичинде зикир дуа менен. Раваху Ахмад. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken hamsun man amilahunna fi yevm katabahullahu min ahlil cennet. 5 nerse var. Kim oşo 5 nerseni bir günde amal kılsa Allah anı beyişliklerden de yazar. Al qaysi azırkı. Man ada maridan oğrulunu ziyaret kılsa ve şahida cenazeten cenaza şerik olsa ve savma yevman oruza tutsa ve raha ile cuma namazga varsa ve ataka rakaba bir kuldu azat kılsa. Kim şunu bir günde kılsa al beyiştik deyip Allah yazıp koydu. Beyiştik deyip yazıp koydu. Demek cuma namazga dağı elhamdülillah buna. Cuma namazının özgöçölüğü Kur'an'da, hadiste öte beken degen. Kim 3 cumaga üzürsüz barbay koysa yüreğine münafık degen mühür bastar. Üzürsüz. Çünkü inşallah mümkünçülük. Elbette musafirlarga cuma farz emes. Birok mümkünçülük bolup durup barbay koygan boldu. Кырай баштады, убакыт болуп калды ошойт, суроолорду берип койду. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Менин атым Максат. Сиз менен кезигип тууганчылык мамиле тууралуу сүйлөсөм деген. Телефон номер. Кайсы жака барыш керек болсо даярбыз. Мечитке келесиз да мына? Мечиттен кийин, намаздан кийин жолуксаңыз болот. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. 2 aga ininin 6 yaşar, 8 yaşar nevereleri avtomaşinanın canında ot çağıp oynap jatıp, ot maşinanın jabılgan kezinde deyi ötüp maşinanın aldıcak jarımı көрсөткүчтөрдүн motoru толук күйгөн 80%. 2 bir tuğan ortasında çır çıgat seniki kıldı, meniki dep ak deşetti. Sen men tölö bolup jata, maşinanın ээси ага ini тынч болсун деп шарият жолун четсин дейт. Ушул суроого жооп берип койгонсуз сурады. Туган эми бул кырсык айтып келбейт. Ошон иши карап туруп, тем более ага инилерден оңойлуу чечсеңиздер болот. Эми толугуңуздар менен сурооңузга түшүнбөдүм. Болсо келиңиздер, мейли. Эки жактан угуп чечкенге, башка колдон келген жардам бергенге даярбыз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, namazdan keyin mechitde jamoat menен namoz o'qisa bo'lboybu? Alloh rozi bo'lsin. Ekinchi jamoat deb qo'yadi. Misali, hozir qubtani o'qiymiz, barimiz birigib. Anan жарым saatdan keyin dagı biröler keldi. Oşolor da qubtani o'qiyin deb keldi shu mechitga. Жалгыз o'qigani жакшыбы, же кайра jamoat menен o'qigani жакшыбы? Cemaat bitti. Azan aytildi. Qomat aytildi. İmam minbarda oturup okup koydu. Cemaat bitti. Hem uşun meçitin sırtında emes, hayvançasını tiyakta emes. İçinde gelip. Dağı cemaat menen okusak bolu. Dese, жалгыз okuğanı jakşı. Жалгыз.
жалгыз окуган жакшы. А мечиттин сыртында болсо, мына территорияда эмес, ана мечитке чейин. Ана жерде болсо, анда жамаат менен окуган жакшы. İçinde olsa жалгыз окуган жакшы. İmam Abu Yusuf rahmatullahi aleyh bir şartları menен makbulduk bergen. Kaçan? Azan kaytalanıp aytılbasın. Qomat kaytalanıp aytılbasın. İmam turgan жерге туруп албасın. Çünkü anan gelgile жамаат менен окуйбуз деп бири-бирин чакырбасын дейт. Ушул шарттар менен алганча келгиле жамаат ise 5-6 киши дейт. Андан көп уже чакырганга кирип калат. Ошондой болсо жайыз деген мейли дейт. Бирок жалгыз окуганга жетпейт. Сен кийин ошо ойлонуп каласың, мен жамаатка барышым керек депчи. А болбосо кандай? Дебой берем, жамаатта ала берем дейсиң да. Барсам бар деп. А болбойт, ал жамаат менен окуган мусулмандын чоң ынтымагынын пайдасы бар. Болбосо бир уруу келет, окуйт, кетет, кийинки уруу кийин келет. Бөлүнүп жарылып, ынтымагы жок. Ар ким ар каалагандай учурда келет. Анда өз убагында намаз окуу, жамаат менен окуган пайдасы каякта калды? Чудасызбы? Ошон үчүн мына өзүнчө чоң дини саясат бул. Кандай бардыгын башын бириктирип ынтымак. Ошон үчүн эрте келип калсаңыз, мечиттин ичинде азан айтылдыбы? Азан кайталабайсыз. Комат айтылдыбы? Коматы жок келип окуйсуз. Келдиңиз, сразу окуйсуз. Себептен комат айтылып бүткөн бер. Келип алып өзү чеке бурча туруп алып азан айтып, анан комат айтып. Бүткөн берди азан айтып, коматы да бүткөн. Имамдын мына жерге келип алып окуп албаңыз, болбойт. Бир окулуп бүттү. А бурчтарда окуп алсаңыз болот. Аялдар, башкалар үйдө акырын алар оякта окуй берет. Сыртта окуп алсаңыз мейли, анда бөлөт. İnternetten көп угам, садака баледен сактайт, ишим жүрүшөт деп. Эми суром, садака бергенден кийин садака бердим, эми ишим жүрүшөт деген ой туура эмес болбойбу? Туура болот. Пайгамбарыбыздын айтканына ишениш керек да. Пайгамбарыбыздын айтканына якын деп коет, ишениш керек. Пайгамбарыбыз айттыбы? Анан экинчиси үмүт деген бар. Пайгамбарыбыз айтты, ким мындай кылса, машалла балени кайтарат деди, садака балени кайтарат деди. Ушул хадистен үмүт кылып мен садака берем. Кудай кааласа балени кайтарат деген үмүт менен. Се пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну айтып койду туганда. Садака келген балени, келе элек балени экөөнүн тең жок кылат. Gelip kaldı, birinin başına az kıynalıp, sadaka versin, getiret. Ekincisi, bir cumadan keyin geleyim degenler var da. Bir aydan keyin gele turganlar var. Sadaka oşo geletkanda akırın, o şehirden labratını kaydetken anar. Fark ettin ara. Buğa gelmiyor. Vapşe gelmiyor buğa. Oşo çaytkan hadiste. Tüşkön balege, tüşö elek bale, ekoontin getiret. Sadaka kasiyettir. İyi plus oğlumuz, sadaka takva adamga эле эмес, фасык адам берсе дагы пайдасын алат. Кафир адам берсе ham пайдасын алат. Садаканы Алла ушунча эшигин кең кылып койгон. Даже мусулман эмес, кафир садака берсе дагы Алла Таала маны баледен сактайт. Бул дүйнөдө пайдасын алат. А мусулман берсечи, бул дүйнөдө дагы алат пайдасын, ахиретте дагы алат. Садака эртең ахиретте адамдын башында көлөкө жок болгондо сизге көлөкө болуп берет. Пайгамбарыбыз айткан, мусулман адам садакасына жараша көлөкөдө болот деген. Садакасына жараша. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айткан, силер зекетиңерди берип, малыңарды курчап алгыла, коргоп алгыла. Садака берип, оорулуңарды дарылагыла. Жана Алланын зикири менен жалдырап, жалбырап, толкундай болгон келген фитнаны кайтаргыла деген. Жөнөкөй неме эмес. Хассину амвалакум биз-закат. Вадау
amradakum, mardakum bis sadaka. Sadaka menen ооруларыңарды шифа кылган. Оорулап аткан. Ошон үчүн кан чыгарып коюла. Мурдатан ата бабаларыбыздан алхамдулилlah жети токоч кылып берип, жети нан кылып, кичине колунан келген бир нерсени берип берип, кичине анча-мынча колунда барлар сразу кам чыгара коюп, кээ бирлери бука сое коет, кээ бирлери кой сое коет, эң болбой дегенде тоогам сое коет. Ушундай эмеспи? Ооруп атканда, ушу алхамдулилlah ушу баардыгы ушу садакадан да. Садаканын бабы. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Allah'ım barımıza berekeli, ıntımaqlı, imanlı, uyatlı yaşa ver. Allah'ım orularımıza barına şifa vergin. Oruqçanlardan barına şifa verin. Ya Allah cin orumayan organlar koyup ketdi. Allah'ım barına to'liq şifa vergin. Yaratgan Allah jaş baldarыбыз orup atat. Barına to'liq şifa vergin. Beytapxanada orup жатқандар var, uyda orup жатқандар var, operatsiyaga giren degenler var. Allah'ım şifa sen amrın menen gelip sen qalağına şifa veresin. La şifa illa şifa. Sen gana şifa veresin Allah'ım. Allahümme aşfihim, Allahümme afihim, Allahümme ahfadhum. Ya Rabbel alemin şifaen kamilen, acilen mustamirran. Allah'ım onlara var to'liq şifa ver. Özgüçe ruhani şifa ver ya Rabbel alemin. Allah'ım barıza ruhani şifa ver. Yüreklerimizin bardık günahlardan tasalagın, günahlarga jirkeniç, taat, ibadatga suyu, muhabbat, talazzuz, rahat nasip kılın. Bir rahmet. Bunlar da Allah'ım azar. Mikrofon al. Güne kadar şükür. Cezakumullahu hayran. Allah razı olsun maşallah. Bitip ha.